парламенттик шайлоонун канчалык ыплас өткөнүн, мыйзамсыздык өкүн сүргөндү өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошондуктан биз оппозициялык партиялар эртең Бишкек шаарында опера жана балет театрынын алдында саат 2-де борбордук шайлоо комиссиясына дегеле бийликтерге өз талабыбыз менен чыгабыз. Мындай гид абдан ыплас болгон шайлоолорго биз макул эмеспиз. Урматтуу кыргызстандыктар, биз бандиттик кландык партияларга жогорку кеңешке келишине жана ошол жакта өздөрүнүн тартиптерин орнотконго каршылыгыбызды көрсөтүбүз керек. Президенттин партиясы, Беримдик партиясы эң биринчи көп добушту урдаган, сатып алган, административный ресурсту колдонгон партия болуп чыкты. Экинчиси анын өнөктөшү Матраимовдун партиясы экинчи орунду алды. Үчүнчүсү Кыргызстан партиясы өткөн созывда эң чимкирик, эң кошоматчы партия үчүнчү орунга келди. Бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз. Бул шайлоо легитимсиз. Биз дагы артка кеттик. Эл утулду. Биз утулдук. Баарыбыз утулдук. Буну менен кайсыл жерге барышын бүдөмүк болуп калды. Менин оюнча бунун аягы жакшы менен бүтпөйт. Көрдүңүздөргө бүгүн канча мыйзамдуулук болду, мыйзамсыз болуп өттү. Бардыгы кээ бир немелерде эч ким жок. Ош шаарында болсо, кээ бир жерлеринде болсо, байкоочуларды чыгарып ташаган, журналисттерди киргизбей атат. Ойлойм, бул БШК боюнча биз аябай катуу мыйзамдуулукту талап кылабыз. Мен колдоп чыгам, кайта өтпөй калган партиялар. Менин позициям ачык. Ошондой. Вброс бюллетендер болду, болбогондой акча таратуу болду, криминалдын күчү колдонду, административдик ресурс колдонду, бийлик одоно бузду бүт мыйзамдар. Мөөнөтсүз, эркиндик үчүн, акыйкаттык үчүн, чындык үчүн, элдин келечеги үчүн, Кыргызстандын жери үчүн митингди баштайбыз. Шайлоонун деген азыркы айтып аткан жыйынтыктарын биз тааныбайбыз. Биз чынында эле баягы бандиттик өлкөгө айланып калган экенбиз. Мындай коркуп эле жашап калыптырбыз да. Ошон үчүн биз бул шайлоонун жыйынтыктарын легитимдүү деп эсептей албайбыз. Биз мындан ары дагы күрөшөбүз. Кандай болбосун, Кыргызстан келечеги үчүн, акыйкаттык үчүн, бийликтин тазалануусу үчүн биз күрөш жүргүзөбүз. Биз токтобойбуз. Кыздар мындай ыйлагагыла, мунуга мындан дагы силердин көз жашыңар мага өтө катуу тийип атат, жүрөгүмдү жууп атат. Ошон ишин баары жайында болот, Кудай кааласа чечим кабыл алабыз. Кандай формада. Бирок биз бул менен макул эмес экендигибизди кескин көрсөтүшүбүз керек.